Ассаламу алейкум, урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын катталуучулары, замандаштар, амансыздарбы? О күнү бир агабыз табылып калды, анан жоголгон агайын-энелерибиздин көптөгөн туугандары үзүлбөгөн үмүт, бизден чыгарып көрөлүк, балким табылып калар деген үмүт менен бул жакта эжелерибиз келди, агаларыбыз келди. Булар толук маалымат билбейт экен, ачыгын айтканда, азыр эжебиздин апасына чалдык. Эжебиз 58-жылкы эже экен. Эми мен тайне менен эле тең экен. Толук маалыматты өздөрү айтып берсин. Ошол эки бир тууган жок болуп атыптыр, агасы менен карындашы. Ошол канча жылдар жоголуп кетти. Эже, саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы балдар, Кудайга шүгүр, өзүңөр сыңарбы? Жакшы. Менин балам Төлөнов Бегимкул 2013-14 чейин кабарлашып турдук. Анан ошондон бери кийин кошуналардан угуп калдык, Бишкекте жүрөт, анда айылда жүрөт, берде жүрөт деп. Кийин эле бир 2016-жылдан бери эч дайыны чыкпай калды. Анан кийин өзү мен бир жолукканда мынтип айткан: апа, мен паспортумду, аты жөнүмдү өзгөртүп алдым дегенде, мен фамилияңды эмне кылдың десем, фамилиясын айтпай эле атым Али деп койду да. Али? Паспортун жоготуп алганбы, же кандайдыр ситуациялар болуп калганбы, ошондой Али деген. Анан ошондон бери баламдан дайын жок. Андан мурда кошуналар көрдүм, тууган уруктар көрдүк, Бишкектен, Бирден көрдүк, Ак Өргөттөн көрдүк, бизде машинанын болуп жерден көрдүк деген сөздөр болду. Ошондон бери дайын жок, 2016-дан бери. Анан Дина болсо 2013-жылы мен баргам Краснодарский крайга. Мен барганда ошондо как раз бул ушул жаныңда турган тууган уруктардын үйүндө жүрсө эле шаарга кетип калган экен. Анан булар дагы дайынын таппай койгон. Дайынын таппай койгондон кийин 2016-17-жылы бир бала келип биз турган жерге. Эже, Зина келет жакында деп 5000 пул берип берген экен, аны берген. Анан ошо боюнча ошо бала мен күтүп алып келем деген. Мен 4 ай 5 ай күтүп жүрдүм. Келбеди. Кийин анан ал балага звонок кылдым, бирөөдөн таап телефонун. Звонок кылсам, мен да таппай атам Зинаны деди. Анан где-то бир 2000 канча десем сага, ошо 17-жылы бир шашылыш звонок болду. Звонок болуп эле апа сүйлөңүз деди. Дегенде мен сүйлөсөм, кесе сүйлөңдөн жанында бирөөлөргө өзбекче сүйлөп атат. Анан мен айттым: сен эмне беле Өзбекстанга өтүп кеткенсиң? Эмне өзбекче сүйлөп атасың? Апа, буякта жүрсөң түрлүү тилди үйрөнөт экенсиң деп койду. Ошол акыркы жолу сүйлөшкөнүм болду. Андан бери эч дайыны жок. Анан мен укканыма караганда бул кыз эми баягы бир Жамиля деген неме менен бирге иштешчү экен. Ал паспорт жасаш экен. Ошо Жамилянын дайыны чыкса, ушу Жамиля билиши мүмкүн. Жамиля деген Краснодардан азып кетер деп угуп атам. Ошол балам мендеги маалымат. Өзүң айткандай тиги үзүлбөгөн үмүт күтүп эле атабыз. Анан мен баягы кыргызчылык кылып ал бул десек, ой, тирүү эже дешип коет, эми үмүттү үзбөйбүз, тирүү эле болсун, биздин көзүбүздөн чаман эсен болсун, каякта болсо да келип калышсын, биз күтүп атабыз, сагынып, саргайып балам эми. Ошо ыйлап көзүнүн жашы да түгөнгөндөй болду. Эмне кылабыз эми? Кудайга салдык, эми Кудай эле өзү асырасын, аман болсун. Табылып калса дагы жакшы. Сураштырып аткан силерге да рахмат, иштериңерге ийгилик, иш кылса алдын ала ыраазычылык билдирем балам силерге. Рахмат балам. Ошо менин айтар маалыматым. Каракөлдүн тургундары болот, экөө тең. Экөө тең Каракөлдүн тургундары, ооба. Үй бүлөлөрү күтүп атат азыр, жаккандай болуп атат? Бала чакалары барбы? Эми баламдын чоң баласы уже чоңоюп 23-кө чыгып калды. Кичинекей быйыл мына коллежде окуп калды. Экөө тең чоңоюп калышты. Аялы да күтүп жүрүп быйыл турмушка чыкты деп уктук. Зинанын үй бүлөсү жок, ал бош, башы бош эле, ал өзү сал орукчаныраак эле мындай. Эмеси жакшы. Болгону кичинекей болуп, бою кичине болуп, сал өзүн элден Аллага ачып неме ата нормальный бар жок эле. Ооба. Азыр тутуму деле, бүт эле. Акыл тунук адамдар дең. Али деген балаңыз эми азыр Али болуп калыптыр. Ошондо Бишкектен жоголуп атат ошондо? Ооба, Бишкектен жоголуп атат. Кызыңыз Краснодарда жок болуп кетти ошондо. Кызыңыз Краснодардан жок болуп кетти. Ооба, кызым Краснодардан
Краснодардан жок болду. Ждиминияга бердиңиз. Оğlum Бишкектен. Ждиминияга бердиңиз издөөлөрдү мындай азыркыга чейин улантып келип жатыпсыз да. Рахмат сизге. Анан Ждиминиядан уже байкыны алып койдук дедиңер. Көп чалуу болуп эми бирөө ооруп калса дагы, бирөө өтүп кетсе дагы чакыра берет экен депчи. Жакшы эже, үмүтүңүз үзүлбөптүр. Балким көргөн билгендери болсо кабарлап чалып коер. Номериңизди айтып коесузбу эжеси? 8926 8926 WhatsApp номер. 915 56 78. Сиз карындашы болосуз. Мен карындашы эжеси болом. Атым Жамал Төлөнова. Эгер көргөн билгендер болсо чала бересиздер туугандар. Анан балким сизди көрүп аткандыр, балаңыз, кызыңыз. Бир кайрылып койсоңуз дагы болот. Бир ортодо капачылыктар болду беле. Балким сизди көрүп атат. Агылайындарым, бизден эч кандай неме болгон жок. Жакшы, бардыгы эле жакшы. Булар иштеп келебиз деп кеткен. Балам болсо ошо Бишкекке барып, ошо үй бүлөм багам деп кеткен. Ошо моюнча эле аялы барбады. Колундагы баласы жаш эле. Анан ал өзү ошол жакта иштеп жүрдү. Эми өйдө ылдыйбай турмушта болот. Аял экөөгө да ыкы-тыкы болуп калчу эле. Анан эми ал турмуш экен. Бизден эч кандай неме болгон эмес. Бардыгы эле жакшы. Биз күтүп атабыз, тагылайындар. Бизди көрүп атсаңар, келгиле, кайрылгыла. Биз силерди күтүп атабыз. Атаң да Кудайга шүгүр, мына жүрөбүз, барбыз. Калган урук тууган тынчпыз, элибиз журт тынчпыз. Күтүп атабыз балдарым силерди. Өкөңү тең сарайт. Ыйлабаңыз эже. Балким табылып калсын деген үмүттөбүз. Бишкекте болсо атын өзгөртүп, атын болсо балким ар кандай божомолдор келет экен, балким үйлөнүп алды, балким көрүп аткан болсо связга чыгып калар, Кудай кааласа. Мээриңиз эже. Күтөрүңүз буйруса жакшы кабар болуп калат деген үмүттөбүз. Биз дагы бир себебини кылып атабыз. Мен колумдан дагы келбейт негизи. Айтканыңар келсин. Балам, рахмат. Рахмат балам. Мына ушундай туугандар, көргөн билгендер болсо кабарлап коюңуздар. Урматтуу Орусиядагы мекендештер, Москва шаарындагы стоматолог Уларбек Абдиллаев өз кызматын сиздерге сунуштайт. Пломба, тиш дарылоо, тиш алуу, протездөө, гигиеналык тазалоо, брекеттин бардык түрү, металлокерамика, цирконий жана имплантация жасалат. Бизде сиздер үчүн рентген жана консультация акысыз. Жуманын 7 күнү тең дем алыссыз иштейт. Биздин дарек Москва шаары, метро Дубровка, Шариков-Подшипновская, дом 40. Экрандагы байланыш номуруна жазып, же чалып тишиңизди дарылаңыздар. Тиш боюнча кызматтардын бардыгына мен атымдан барсаңыздар 20% арзандатуу кылып берет туугандар. Ошол эжесинин номерин айттык WhatsApp'тан. WhatsApp мен көп эле номерим сурайт да. Мен номерим өдөдө турат. Иса деп жазылып турат. Көп бакы чайхана тартып калган, башка тартып калган ошолорго чалып беребиз экен. Өдөдө постоянно ошо видео башталгандан баштап акырынача номерим болот туугандар. Кандай видео чыкпасын, бардык жерде мен номерлерим калтырам да. Бирөөдөн качып жүргөн, бирөөдөн карыз болгон баягы жерим жок. Кеңири чала бересиздер. Рахмат барыңыздарга, көңүл кош карабай, ушундай наркы берке таратып туртасыздар мына эми. Мындай кайрылуулар чынында көп экен. Телефон чынында тынбай атат, ачыгын айтайын. Көп звонокторго мен жооп дагы бере албай калып атам. Эми колдон келишинче чыгарып жетишкенге аракет кылып атабыз. Анан менин каналымда жаңы болгон болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Бул канал элдин кызматында боло бермекчи. Анан демөөрчүлөрүбүз дагы бар эле. Сүйүнө калабыз. Көп эле билип калдыкшат. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарымда керек болуп издеп аткан болсоңуздар, чалыңыздар. 24 саат бою алар кызматта. Күнүгө 3 рейс, 4 рейс чыгышат. Келгенден 3 ага рейс жасап коюп берет. Чыкпай туруп, чорундан базар текшерип берет. Мен анан өзүм чыгып келип тарттым. Дагы мен 3 айым бүтүп атат, дагы барып бир тартып келем жолдо. Ушунча кылгандан кийин көргөзүп айтып берип турушум керек. Рахмат барыңыздарга.